Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Садыр Жапаровдун Кыргызстанга президент болуп келгенине билинбей эле 5 жылдын 100 болуп калыптыр. Дагы 1 жылдан бир аз арырагында жаңы президенттик шайлоо болот. Тагыраак айтканда 2027 жылдын 24 январында жаңы президентти шайлап алабыз туугандар. Эми ал шайлоого албетте Садыр Жапаров дагы кайрадан барарын белгилеп келет экинчи мөөнөткө. Ошондой эле Садыр Жапаровдун эң эле таанылыктуу каршылаштарынан Атамбаевдин адамдары, ошондой эле Мадумаров жүрөт. Алар дагы ушул Садыр Жапаров менен кошо биз дагы президенттик шайлоого барабыз, ат салышабыз, жеңип алабыз деген ойдо жүргөн адамдардан. Эми бул жерде туугандар Атамбаевдин адамдары жок болду десек болот. Анткени алардын эң эле ишенген ошол Темирлан Султанбеков болчу. Дал ошол Темирлан Султанбековдун видеосу интернетке тарады. Ал жерде Темирлан Султанбеков бир адам менен сүйлөшүп жатканын көрсөк болот. Жакында Кыргызстанда төңкөрүлүш кылабыз, президенттикти колубузга алабыз, бийликти алмаштырабыз дегендей сүйлөшүп жатышат. Эми жакында алардын соту болгон болсо, алар көп жылга камалып кетиши мүмкүн. Себеби мамлекетте төңкөрүлүш жасайбыз, бийликти алмаштырабыз деген албетте бул эң чоң жазалардын катарына кирет. Туугандар, ошондо бул жерде Адахан Мадумаров эле калып атат, мындай таанылыктуу болуп, Садыр Жапаровго бир аз болсо дагы мындай каршылаш болуп алган. Сиздер кандай деп ойлойсуңар? Ушул Адахан Мадумаров менен Садыр Жапаров 2027 жылы президенттик шайлоого барган болсо, кимиси утуп кетет? Негизи эле ушул Садыр Жапаров президент болгондон бери Кыргызстанда кандай өзгөрүштөр болду? Ошол жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди албетте калтырыңыздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.